жана ошондой эле сулушуш. Быйылгы кыш мезгилине эртерээк даярдык көрүп, суук түшкүчө жылытуу сезону даяр болушу керек. Өкмөттүн мына ушундай тапшырмасы менен шаар бийлиги кышка камылганы эрте баштаган. Тиешелүү мекеме ишканалардын бул багыттагы маалыматы угузулуп, көрүлүп жаткан иш-чаралар айтылды. Жетекчилердин билдирүүсүндө быйылкы кыш мезгилиндеги жылытуу сезонунда көйгөй болбойт экен. Жылытуу сезонунда мазуттун көлөмү өкмөттүн токтомуна ылайык 14.400 тонна камдаш керек болсо, бүгүнкү күндө биз 7.000 тоннадан ашык камдадык. Өткөн жылдагы мазуттун калдыгы менен азыркы 11.000 тоннадан ашык бардыгы болуп, биз 18.000 тонна мазут менен кыштан сынамды чыгып кетебиз. Ош шаарына жылуулукту 2 ишкана берет. Алар жылуулук электр борбору жана Ош муниципалдык жылуулук берүү ишканасы. Жылуулук электр борбору республикалык бюджеттен каржыланса, муниципалдык ишканасына кала бюджетинен акча берилет. Азыркы учурда бул ишканага графиктин негизинде көмүр ташылып жатат. Быйыл кышка карата 11.000 тонна көмүр тендер өткөрүлүп, учуучу аныкталган. Азыркы мезгилде график менен ташып келүү болуп атат. Кампабызга чогултуп атабыз. Анын бир 2.000 тоннасы БР маркасында, калган 9.000 тоннасы БСШ маркасында. Жылуулук камсыздоо муниципалдык ишканасынын карамагында жалпы 78 отказан бар. Алардын 17си электр энергиясы менен иштесе, калганына көмүр жагылат. Өткөн жылы ишкана электр энергиясынан болгон карызы 342 миллиондон ашкан. Мындан улам ишкана жоопкерчилик тартып калуу коркунучу да жаралган болчу. Быйылкы жылкы жылытуу мезгилине чейин карыздарды толук төгүп бүтүшү керек. Көйгөйдү барып биз Бишкектен чечип келдик. Бул бизге чейинки болгон, бизге бөлүнгөн акчалар Бишкектен, мисалы алсак, ошо министрликтен которулбай калып, ошонун пениясы өсүп кеткен. Азыркы мезгилде сүйлөшүүлөр болуп атат. Өзүбүздүн күчүбүз менен дагы, ал жактын жардамы менен дагы азыр карыздарыбызды азайтып атабыз. Мындайча айтканда, азыр биздин башкы эсепчи дагы бүгүн ушул жака иш сапары менен кетти. Мен ушул вопросторду чечип келгени кетти. Эгерде оң жагына чечилип кала турган болуп калса, биз ойлойт элек, бар жогу жакшы болуп кетет деп. Шаардын билим берүү тармагында да чечиле элек көйгөйлөр бар. Айрым билим берүү мекемелеринде өткөн жылуулук мезгилиндеги карыздары али төлөнө элек. Ага кошумча жаңы курулуп жаткан мектеп жана бала бакчаларга жылуулук системасын орнотушу зарыл. Мындай иштерге жалпы 20 миллион сом каражат керектелерин айтышат. Ноябрь-декабрь айларында дагы бир 7-8 жаңы ишкана жылуулукка кошулуп атат. Бул мектептер, жаңыдан курулган мектептер, жаңы курулган садиктер дагы жылуулук системасын дагы алыш керек. Буга дагы кошумча акча керек. Мен бүгүн ошону штабта сурандым бул маселени айтып. Шаар бийлиги кышкы жылытуу мезгилин 150 күндөн ашыгыраак болот деп айтышууда. Бирок бул божомол так эмес. Кудай буйрса, ошо отундарыбыз ошол жетет график боюнча. Ал эми жыл билим берүү боюнча, билим берүү мекемеси боюнча былтыркы жылы чындыгында билим берүү мекемелерине өзү негизинен мамлекеттен каржыланат да бул жылуулуккачы. Анан мамлекеттен былтыркы жылы ошол азыраак каржыланып калып, быйылкы жылы дагы ошол билим берүү башкармалыгы коңгуроо кагып атат. Быйылкы жылдагы эгер кыш оор болуп калса, биздин акчабыз жетпей калат деп. Ал боюнча биз местный бюджеттен бул боюнча алдын ала сүйлөшүлгөн. Өткөн кышкы жылытуу мезгили дээрлик 5 айга созулган. Бул жылдагы көрсөткүчтөн 2 эсеге узак мезгили болуп калды. Андыктан кыш мезгилинин кандай болоорун күтпөстөн алдын ала узагыраак мөөнөткө камдануу зарылдыгы турат. Марат Акимбек уулу, Шакыр Хеминжанов, Ош Берем жаңылыктары.